Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт өнөктүгү кызы жүрүп жатат. Бул учурда айрым саясий күчтөр жарышта атаандаштарын буттан чалуу үчүн ар кандай ыплас технологияларды колдонуудан баш тартпай тургандыгы байкалууда. Мындай кара пиардын курмандыгы көпчүлүк учурда Мекеним Кыргызстан партиясы болууда. Социалдык тармактарда аталган партиянын атынан Калил Сариев аттуу жаран шайлоочуларга акча таратып жатат деген маалымат тарады. Териштирүүнүн жыйынтыгында Калил Сариев 70 жашка таяп калган Өзгөн районунун тургуну экени аныкталды. Мен 70-ке жакындап калган инвалид адаммын. Мен Мекеним Кыргызстан деген партиянын дагы азыр уга элекмин. Мени Facebook деген же Одноклассник деген бул кандай эмелериңерди иштетишти дагы билбейм. Мага жала жапкандарды мындай караштырып, териштирип койгула. Мени орто жолдо жаманатты кылып не Facebook не кандай эмесине интернет дегенди деле түшүнбөйм балам. Ушундай кылып чыгарып бериптир, ошону териштирип койгула. Аталган билдирүүнү интернетке Реформа партиясынан Жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер Бурул Усманалиева тараткандыгы да кызыктуу жагдай. Өз кезегинде Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү шайлоого тийиштүү болгон бардык суроолорго ачык айкын жооп кайтарып, мыйзам чегинде гана үгүт иштерин жүргүзүп жаткандыгын билдиришти. Если наши оппоненты... Атаандаштардын бизди каралап жаткандыгы биринчиден туура эмес кадам. Экинчиден ачык жана таза жарыш болушу керек. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларына үгүт өнөктүгүн жүрүшү боюнча расмий маалымат берди. Эл аралык уюмдун өкүлдөрү Мекеним Кыргызстанга карата мыйзамсыз технологиялар колдонуп жаткандыгы тууралуу кабардар болушту. Биздин миссиябыз шайлоо процессинин жүрүшү боюнча алдын ала жана финалдык отчет берүү. Мындан сырткары кайсы жагдайларды өзгөртүү же жакшыртуу керектиги боюнча сунуштарды киргизүү болуп саналат. Я хотела бы обратиться в первую очередь к нашим избирателям, также к нашим... Мен шайлоочуларга жана атаандаштарга кайрылып, саясий күрөштө мыйзамга каршы келген ыкмаларды колдонбоого чакырат элем. Мекеним Кыргызстан партиясы таза жана ачык шайлоону колдойт. Шайлоочулардан партиялардын арасынан татыктуусун тандоону суранам. Мекеним Кыргызстан партиясынын программасы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн коомдук негизги катмарларын камтыган реалдуу долбоорлордун топтому. Аны ишке ашыруу үчүн эң башкы максат шайлоочулар менен талапкерлердин ортосундагы ишеним көпүрөсүн куруу болуп саналат. Парламенттик шайлоо ачык жана таза өтүүсүн колдойбуз. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы.